Бүгүн 12 декабрь улуттук адабият күнү. Бүгүн улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жана ошондой эле улуу акыныбыз Аалыкул Усмановдун 105 жылдыгы. Мына мектебибизде ушу кыргыз тили секциясынын жардамы менен декабрь айында Манас күнүн белгиледик. Бүгүн улуттук адабият күнүбүздү белгилеп атабыз. Албетте улуттук адабият элибиздин көнөргүс байлыгы. Андыктан бардыгыңыздарды ушу улуттук адабият күнү менен жана ошондой эле даталуу кош келген майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Заманыбыздын залкары, жаңыча көз караштагы, багыттагы адабий чыгармалары менен улуттук адабиятка кайталангыс бурулуш жасаган, кыргыз элин өз чыгармалары менен бүткүл дүйнөгө тааныткан улуу инсан, кыргыз эл баатыры, кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Муну менен катар өзүнүн озеки чыгармалары менен профессионалдык адабияттын ортосуна арасат калган, кыргыз поэзиясынын жаңыча багытка алып чыккан, чыныгы профессионалдуу деңгээлге алып чыгууга өз салымын кошуп кеткен, аз жашаса да кыргыз адабиятынын ат көтөргүс эмгек сиңирген акыны Аалыкул Усмановдун көз жумган күнү. Мына бул эки символикалуу датаны 2011 жылдын 28 январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен 12 декабрь улуттук адабият күнү деп кабыл алынган. Айтматовдун айткан учкул кептеринен сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезиңде да билинет. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгенибиз үчүн биз барбыз. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун туулган күнүнө арнап жазган өзүмдүн калемиме таандык ырымды окуп берейин. Мен Минақан Жүндүбаева атындагы мектеп гимназиясынын тарых мугалими Байбосун Абайзада Кубанычбекова. Айтматовдун элесине арналат. Бир кылымда күн нурундай жарк эткен, баркын аркы улуу инсан биздекен. Балалыктан кызыгуусун жараткан, бүт өмүрүн жазма ишке арнаган. Ааламдагы адам үчүн маанилүү, ар күн сайын адам болуу деп айткан. Ар бир муундун жүрөгүндө калгыдай адабий чыгармалар жараткан. Кыргыз уулу Чыңгыз болгон тарыхта калем менен канча эмгекти жасаган. Кылымдарга эң көнөргүс мурастап, канча элге кыргыз атын тааныткан. Мен бактаймын, сыймыктанам дайыма, мурас калган сизден кыргыз калкына. Мекен үчүн бүт өмүрүн арнаган, мээнет кылып кыргыз элин даңктаган. Сизди инсан болоор бекен тарыхта, сансыз жылдыз Чыңгыз дешет алыста. Саманчынын жолун улам окуйбуз, сиз жараткан эмгектерди барактап. Жаратылыш адам менен бирге дейт, жазган экен буг энени билсин деп. Жамиланын махабатын жазганы, жакшы сезим жашоо маңызын ачканы. Жаны барын Гүлсаратын эстесек, жашайт дайым гумандуулук сезимде. Жаралдыгы далай кино тасмада, жазган бүткүл адабият эмгектен. Согуштагы каардуу күндү эскерет, сыздаганын Толгонайдын уулум деп. Султан Мурат Мырзагүлдүн туң сүйүү, суктандырат эрте келген жаз күнү. Капа кылат бетме бетте Исмайыл, кылган иши кыргыз үчүн жакпаган. Качып жүрдүң коргобостон мекениң, кыргыз деген ар намысын билбедиң. Кызыл жоолук жалжалымдын маңызы, кызык турмуш, катаал жолдун тарыхы. Калды Ильяс,
әселінен айрылып, қияматтап барттап албай жаңылып, қияматтап барттап албай жаңылып, ақ баранын көз жашынын мааниси, адамын жоокко тартылаары дегени, ааламдагы жаратылыш мыйзамы, адам билип ыйык тутсун дегени. Кызыл алма чагылдырат бардыгын, кызык сүйүү жетпей калган бактысын, көз алдыда туруп турган келечек кызыл алма менен кошо эскерет. Найман эне байкуш жаны куурады, нени гана жоламандан сурады. Наймандардын урпагысың десе да, накыл сөзүн Манкурт уулу укпады. Айтматовдун бүт мурасы калтырган, ала тоого кылым бою арналган, адабият дүйнөсүнүн наркы чоң, адам үчүн рухий дүйнө курган соң. Чыңгыз болгон улуу кыргыз калкынан, чет элдерге Чыңгыз кыргыз аталган, чындык үчүн тарыхта болгон курман, Чыңгыз аттуу төрөкулдан урпак болгон. Таазим сизге бүткүл кыргыз калкынан, тааныттыңыз адабият жолунан, тарыхтагы көрүнүктүү инсан деп, таанып билсин урпактарга Чыңгыз деп. Танса бардыгынан танган, бирок ырдан танбаган, ыры жок өмүрүнө канааттанбаган, турмушта ыр менен келип, ыр менен кеткен алп акыныбыз Алыкул Осмонов. Кыргыз поэзиясын сүйгөн ар кыл предметтердин өкүлдөрүнүн адабиятка болгон поэзиялык мүнөттөрүн тартуулайбыз. Жылуу кийин жолуң катуу үшөрсүң, кышта катуу борон уулуп кар ооруп, соогумду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Алыкул Осмонов адамзат. Мүрөктүн суусу жөн суулардай шылдырап, агып жатса мал кечкис жашыл аралда, көк арчадай өңдүн аспас болсун деп, өзүм ичпей ичирер элем адамга, мүрөктүн суусун ичирейин дегеним, адам деген картайгыч тура бечара. Алыкул Осмонов ысык көл. Ысык көл кейде тынчта, кейде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун. Алыкул Осмонов маляр. Маляр келди, бир чоң үйдү майлады, кабак түйгөн капалыкты айдады. Ушул адам, ушул сырдуу кийимчен, бул дүйнөнүн үстүндөгү каймагы. Алыкул Осмонов 30 жаш. Ырас өмүр кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейлеле, анын октой тездигине кататпаш. Кечээ эле тыйгырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Алыкул Осмонов жумушчу. Жумушчуга алып дал өзүндөй жөнөкөй, анда аруу, менде таттуу көмөкөй. Биссиз, ырсыз жана эмгексиз бул турмушту 1 минутта жөнөт. Адабият дегенде Чыңгыз Айтматов жана Алыкул Осмонов менен эле чектелбейт. Улуу эпосубуз Манас, Семетей, Сейтик баш болгон жана акын жазуучуларыбыздын чыгармаларын ыйык тутуп, муундан муунга, ооздон оозго айтып келебиз. Семетей эпосунан Чачкей менен Айчүрөктүн айтышуусу. Айта турган арзым бар. Шыгайдын оолу Чыңгожо, асманданар боз болуп, жети келдин Толтойго, жетип барып дос болуп, Толтойдон барып жол сурап, 12 тургун кол сурап, шаарымды басып сабады, жайы кышы камады, элиме бүлүк салганда, качып келдим аркалап, чымындай жанды калкалап. Анташка жары чүрөктү, Семетей баатырым, талашып барып алабы, күн болуп калат деп, көңүлүң албагын, атап туруп ат берем, атабыз маразар багын, өрүдөйүң оңдоюн, көчкөндө төөн комдоюн, жалган айтсам оңбоюн, 40 жылы кызмат кылайын, акылың болсо эжеке, айтканыма көнөрсүн. Шайтан сүрөт кара бет, шакылдабай ары кет, карысыңбы, жашсыңбы, каркылда учкан кассыңбы, куркулда учкан куусуңбу, кайдан келген доосуң, кызылды кийген оңорбу, атасынын төрүндө эр издеген болорбу, эр албаган эски көң, кашка таман кески көң, чачы
Чын кожо менен Толтойдон чүрөктү тартып алабы, же чүрөктү берип Толтойго таласта жатып калабы? Айланайны жеке, Айдыбай жейчесиңди, ак болоттой төрүңө айтып барчы сөзүңдү. Какылдаган кара бет, шайтандан келген элчиби? Көз байлоочу серчиби? Өлмөй туруп төрөсүн, серчи болго берчүбү? Чачыңды кесип албасам, күн кылып ишке салбасам, табаныңды тилбесем, эшек кылып минбесем, чачыкей болбой өлөйүн, туубайтына чөгөйүн. Эрке катын чачкей, баатырдын уулу Семетей, талаага чыкса меники, үйдө калса сеники. Соңорго эртең барганда, ак шуңкарды салганда, ак куу болуп албасам, башымды көргө салбасам, куу деп кушун салганда, эптеп кармап албасам, эр төрөнү ээрчитип, айлама алып барып барбасам, ушул ишти кылбасам, туубайтына чөгөйүн, айчүрөк болбой өлөйүн. Elim kılımdardı karetten, hiç kim anı ölçür albayt tarıktan. Mana satam, Çıngiz adam babalar, alar doğdu büt ağlamga tanıtkan. Çıngiz adam cazam dese dalay sır var. Bek Mehmet kötü gördün niceyin yıllar, yaşlarımız ak kümesini eski alıp, erte cazda turnalar deyip uran salar. Ысык көл, сени рызкым, сен жыргалым, ырыма өзүң болуң дем кылганым. Өзүнчө урматтуу бир салт экен го, күрпүлдөп көк чечип турган маалың. Мына ушинтип Адабият күнү республикабыздын жерлеринде, окуу жайларында жана мектептеринде жогорку деңгээлде белгиленип келүүдө. Бул жылы жылдагыдан өзгөчөлөнүп, азыркы кырдаалга байланыштуу онлайн форматта өткөрүлдү. Адабият адамдарга таануучулук, өстүрүп өнүктүрүүчүлүк, рахат берүүчүлүк кызмат кылат. Адабият элдин аң сезими, жарыгы, жемиши, алардын жашоо турмушу. Адабият көркөм сөз өнөрү.